Актриса Жамал Сейдакматова каза болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актрисасы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Туңгуч театрынын негиздөөчүсү Жамал Сейдакматова акка моюн сунду. Бул тууралуу маркумдун жакындары билдиришти. Маалыматка караганда, актриса каттуу оорудан 16 февралда саат 3:00 чамасында каза болгон. Жамал Сейдакматова 1939 жылы 21 сентябрда Көлдүн көңгөйүндөгү Темир айылында туулуп өскөн. Атасы көп убакыт бала жытын искей албай жүрүп 5 жубайынан Жамалды көргөн экен. Апасы Ажар Каракол театрында актриса болуп иштеген. Ата энесинин жалгыз баласы болгондуктан абдан эрке өскөн. Бала чагынан эле ыр бийге шыктуу болуп өсөт. Ата энеси мыкты билим алсын деп Борборго жөнөткөн. Мектепти аяктагандан кийин атасынын тили менен Москвадагы жеңил өнөр жай институтуна тапшырат. Баары бир жүрөгүн уялаган максаты жанына жай бербей, акыры аталган институттун 2 курсун таштап, Фрунзеге келип театрга баш баккан. Ууру 11 жаштагы кызга бычак такап коркуткан. Түндүктөн түшкөн ууру 11 жаштагы кызды бычак такап коркуткан. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Кайыңдыда 11 февраль күнү медициналык маскачан ууру күндүз ууруга кирген. Бул учурда үйдө жашы 7 элек 4 бала болгон. Улуусу 11 жаштагы кыз болгондуктан ага бычак такап акча менен баалуу буюмдарды көрсөтүүнү талап кылган. Андан кийин акчасы бар капчыкты алып из жашырган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тез эле 27 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Териштирүү иштери башталган. 3 эркек өспүрүм баланы зордуктап жүрдү. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда бир тууган 2 бөлөм жана кошунамдын баласы зордуктап жүргөн деп милицияга кайрылган бала тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жабырлануучу тосмо арыз менен кайрылгандыгын тастыктайбыз. Бирок бул факты оор кылмыштардын катарына киргендиктен тергөө амалдары мыйзам чегинде жүргүзүлө берет деп билдирет басма сөз кызматы. Буга чейин милиция Жалал Абад облусунун Чаткал районунун 19 жаштагы тургуну 2010 жылдан бери бөлөлөрүн коркутуу, үркүтүү жолу менен зордуктап жүргөн деп кайрылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Чек ара маселеси боюнча митинг бүгүн да уланды. Бүгүн 16 февралда өкмөт үйүнүн алдында чек ара маселеси боюнча митинг кайрадан уланды. Алар кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек чек арасындагы пайда болгон маселелерге бийлик олуттуу көңүл бурбай жатканынан нааразы болушту. Ошондой эле кечээ жарыялаган өкмөттүн расмий билдирүүсү суу кечпей турганын, жеринде абал өзгөрбөгөнүн айтууда. Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы Капчыгай айылынын күн чыгыш тарабындагы 40 гектардын тегерегиндеги жайытты тажик аскерлери 8 февралдан баштап кайтарууга алып, жергиликтүүлөрдү киргизбей койгон. Тургундардын айтымында алар аталган жерге курулуш иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Көк Таш айылынын кире беришиндеги чек ара тилкесине тажик тарап көчөт тургузуп баштаганын жергиликтүү тургундар видеого тартып, бийлик буга тез арада чара көрүүсүн талап кылган. Бул боюнча өкмөт тараптан уруксаат бар экенин, мындан улам кыргыз чек арачылары чара көрө албастыгын айтып, кабатырлануусун билдирген. Яндекске нааразы болгон айдоочулар митингге чыкты. Бүгүн 16 февралда өкмөт үйүнүн алдында Яндекс такси компаниясынын Кыргызстандагы иш алып баруусуна каршы болгон айдоочулар митинг уюштурушту. Бул тууралуу Марал радиосунда айтылат. Яндекс компаниясында иштеген айдоочулар анын шарттары оор жана кымбат экенин айтышууда. Баасы элге да кымбат болууда. Айдоочулар эртеден кечке иштеп тапкан акчанын көбүн компанияга төлөп жатабыз. Алардын алчу пайызы бүгүн дагы жогорулады, дейди айдоочулардын бири Руслан Жумашев. Айдоочулар Яндекс өлкөдөн чыгарып, ата мекендик такси компанияларын өнүктүрүү талабын коюп жатышат. Күтүүсүз барам, капа болбогула. Марипов акимдерге каттуу эскертүү берди. Премьер-министр Улукбек Марипов район акимдеринин ишине талаптар күчөтүлө тургандыгын жана ар бир район боюнча талдоо жүргүзүлүп, алардын ишине баа берилерин баса белгиледи. Эч ким кабинетинде аракетсиз отура бербеши керек. Акимдер фермерлер менен иш алып барып, рынокто суроо талап жараткан айыл чарба өндүрүмдөрүн себүү максатка ылайык экендиги тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тийиш. Бардык жоопкерчиликти айыл, суу чарбасы жана аймактарды министрлигине түртүп салууга болбойт. Жалпыбыздын милдетибиз бирдиктүү, элибизге кызмат кылуу. Мен жазгы талаа жумуштарына даярдыктын жүрүшү менен жеринде таанышуу үчүн аймактарга эскертүүсүз барып, фермерлер менен жолугуп, алардын көйгөйү жана жергиликтүү бийлик органдары тараптан аларга көрсөтүлүп жаткан көмөгү тууралуу билейин деп жатам, деп маалымдады премьер-министр.
Акен Токталиев Садыр Жапаровду сотко бербей турган болду. Акен Токталиев президент Садыр Жапаровду сотко бербей турган болду. Бул тууралуу Супер KG порталына Аким Токталиев билдирди. Ар намысымды жана кадыр баркымды коргоо үчүн Садыр Жапаровду сотко берейин деп документтерди даярдап жаткам. Бирок экс-муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин маегинен жазуусу пайда болгонуна байланыштуу эч нерсени далилдөөнүн кажети жок болду дейт ал. Аким Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорлук кызматынан бошотулган. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ал эми Аким Токталиев кызматтан эмне себептен кеткенин түшүнбөй калганын Супер KG порталына билдирген. Аким Токталиев үчкө бөлүнгөн дин чөйрөсүн бириктиргендин ордуна кайра ырбатып жиберди деп Садыр Жапаров буга чейин маегинде айткан. Кийин айтылат, сырткы карыздар үчүн кол жууп калышыбыз мүмкүн болгон объектилер боюнча президенттик аппараттын жообу. Президент сырткы карызды төлөбөсөк бир топ объектилерден айрылабыз деп кайсы объектилерди айтканы боюнча кийин маалымат жыйында билдирет. Бул тууралуу Супер KG порталына президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек маалымдады. Ал жалпылап айткан, мамлекет башчы чоң маалымат жыйын бергенде бул тууралуу айтат. Насыяны өз убагында төлөбөсөк объектилер өтүп кетет. Бирок президент насыяларды өз убагында төлөгөнгө аракет кылам деп жатат, деди ал. Маалымат жыйын качан өтөрү азырынча белгисиз экенин кошумчалады. Сырткы карызыбыз 5 миллиард долларга жакын, айрымдарын өз убагында төлөй албай калсак, бир топ объектилерибизден айрылабыз. Келишим шартына ушундайга макулбуз деп кол коюп койгон экен Атамбаев. Бирок Кудай буйрса бардык карыздардан өз убагында кутулабыз. Пландар бар, деген Жапаров. Өзбекстан Туркиянын калемпири менен помидоруна тыюу салды. Өзбекстан Туркиядан калемпир менен помидорду алып келүүгө тыюу салды. Мындай чечим бул жашылчалардан вирустун табылгандыгына байланыштуу кабыл алынды. 11 февралда Туркиянын карантиндик жана өсүмдүктөрдү коргоо боюнча улуттук уюмуна Өзбекстанга жөнгө салынуучу продукцияны ташып келүүдө белгиленгендей фитосанитардык талаптардын бузулгандыгы жөнүндө билдирүү жөнөтүлгөн. Уздав карантин инспекциясы тарабынан Туркиянын Бурса аймагынан алынып келинген 85 килограмм помидордун уруктарынан күрөң, бырыш вирусу табылды деп билдирет инспекциянын басма сөз кызматы. Буга байланыштуу помидор менен калемпирдин уруктарын Бурса аймагынан экспорттоого убактылуу чектөө киргизилди. Бүгүнкү күнгө чейин инспекцияга Туркия тараптан жооп боло элек. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз Ош шаарында боло турган болсоңуз, анда биздин видео кызматтар иштеп жатат. Той мааракелерди, майрамдык салтанаттарды өткөрүүнү кааласаңыздар, биздин командадагы жигиттер сиздердин той мааракелериңиздерди өткөрүүгө жакшы видео съемкаларды уштуруп берет. Андыктан экран астындагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле Адыл Жолубай YouTube каналына каттала кетиңиздер. Соңку жаңылыктар биз менен.